Өмүрүнүн жарымын оюнуп өтүп, анан таза келин каалайт. Жигит каалагандай жашады. Өзүн эч нерседен тыйган жок. Ар ким менен мамиле курду. Кыздар биринин артынан бири алмашты. Анан үйлөнө турган убакыт келди. Ошол замат талаптар тизмеси даяр. Имандуу, үйдө отурган, уяттуу, сөзсүз таза кыз болсун. Мен бузулган кызга үйлөнбөйм деп. Бирок дээрлик эч ким ага түз суроо бербейт. Өзүн бул талаптардын кайсы жериндесиң? Кыздын өткөнүнө келгенде катуу өкүм чыгарат. Өзүнкү тууралуу болсо, мен эркекмин, мага боло берет дейт. Аял үчүн өмүр бою уят өзүнө болсо жеңил шылтоо. Куду Аллах эркектин күнөөсүн башкача, аялдын күнөөсүн башкача эсептегендей. Аллахтын алдында бул бирдей. Зына аял үчүн да чоң күнөө, эркек үчүн да чоң күнөө. Аллах ар намысты экөөнү тең сактоону буйрган. Сурак да экөөнүн болот. Аллах Куранда мындай дейт: жаман аялдар жаман эркектерге, жаман эркектер жаман аялдарга. Таза аялдар таза эркектерге, таза эркектер таза аялдарга. Бул аят Ан-Нур сүрөсүндө келет. Бул сүрөдө Аллах ар намыс эркек менен аялдын мамилеси, уяттуулук жана уятсыздыктын кесепети тууралуу кеңири айтат. Бул сүрөнү толук окуп чыгууга кеңеш берем. Биздин темага келгенде жыйынтык жөнөкөй. Таза аял кааласаң, алгач өзүң таза бол. Бул сөз адамды үмүтсүз кылуу үчүн айтылган жок. Тоо эшиги адам тирүү турганда ачык. Өткөнүн таштасын, тоо кылсын, өзүн тазалансын. Ошондо жакшы аял издегени да чынчыл болот. Анткени өзү да ошондой болууга аракет кылат. Жаман нерсе анын таза аял каалаганы эмес, бул туура каалоо. Жаман жери өзүндө жок нерсени аялдан талап кылып жатканы.